Бишкекте бүгүн Бириккен Улуттар уюмунун СПИД боюнча Бириккен программасынын ыктыярдуу элчиси, ырчы актриса жана телеалпаруучу Вера Брежневанын катышуусунда маалымат жыйын өттү. Ал ыктыярдуу элчи кызматына 2014-жылы дайындалган. Ошондон тарта Брежнева Чыгыш Европа жана Борбор Азия аймактарында ВИЧ-инфекцияны алдын алуу ишмердигине активдүү аралашып келет. Ал дайыма ВИЧ-инфекциялуу адамдар, аялдар, жаштар менен СПИД эпидемиясынан жабыркагандар менен жолугушуп турат. Ал эми чечим кабыл алган адамдар, саламаттык сактоо кызматкерлери менен жолугушууларда Вера кодулоо менен күрөшүү маселесин көтөрүп келет. Биз бул адамдардан баш тартпашыбыз керек. ВИЧ-инфекция бул өмүрдүн бүткөнү эмес. Тескерисинче, коом бул адамдарды чечке какпастан колдоого алышы керек. Бул маселе тууралуу көп айтуу зарыл. Мен баарыңыздарды бизге кошулуп, мындай жагдайга туш болгондорду, айрыкча балдарды колдоого чакырам. Жыйын ВИЧ-инфекциясына коомчулуктун көңүл бурдурууга жана СПИД менен жашаган адамдарды кодулоого каршы күрөшүүгө багытталган. Бул арада Саламаттык сактоо министрлиги чет өлкөлүк демөөрчүлөр адамдын иммун тартыштык вирусунун каршы туруучу дарылардын каржылашынын 2 эсе кыскартаарын билдирүүдө. Мекемеге АИТВ менен күрөш үчүн жылына $1,5 миллион жакын каражат жетишсиз, анткени менен бул илдетти жуктуруп алгандардын көбү чет өлкөлүк демөөрчүлөрдүн эсебинен 90% жардам алып күн көрүп келишет. Эгер 2018-жылдан тарта мындай кыскартуулар болуп кетсе, бул дартка чалдыккандардын абалы оорлошот. Кебиз куру болбош үчүн ВИЧ илдети боюнча ооруга чалдыккандардын абалын Республикалык СПИД борборунун мүдүрү Айбек Бекболотов менен уланткан турабыз. Айбек мырза, кош келипсиз. Саламатсыңарбы? Дегенде эле азыр мен айтып өткөн кыскартуулардан баштайын деп турам, себеби жардамдарды азайып жатышы, айрыкча бул дартка чалдыккандарды бушайман кылууда. Эгер глобалдык фонд бул тармакты каржылоонун токтотуп атса, анда бейтаптардын абалы кандай болот? Силер эмнени ойлонуштуруп жатасыздар азыр? Мен сиздин сөзүңүзгө кошулам. Азыркы күндөрдө Кыргыз мамлекетинде эң биринчи бул алдын алуу иштери жана ошо дары-дармектерди каржылоо боюнча сиз айткандай 90% каржылар бул чет элдик жатат. Бирок деген бүгүнкү күндө биз алардын каржылоосу азаюусуна байланыштуу атайын жумушчу топтор түзүлгөн. Ошол жумушчу топтордун негизи бул ошо мамлекет тарабынан каржылоонун механизмдерин ойлоп табуу болуп саналат. Бирок глобалдык фонд жана чет элдик уюмдар Кыргызстанда ВИЧ илдетине чалдыккандарга жана алдын алуу иштерин каржылоо боюнча 2020-жылга чейин финансылык каржылар бар азыркы күндө. Ошол күнгө чейин келгенче биз жаңы механизмдерди ойлоп, мамлекет тарабынан каржылоону ойлоп табабыз. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан каржылоо боло турган толук түрдө жетиштүү болгон жок. Ага деген мамлекеттин азыркы күндө чамасы дагы жакшы жетпей жатат. Бирок буюрса 2020-жылга чейин биз бул маселени чечкенге аракет кылып атабыз. Биздеги маалымат боюнча бул инфекцияны жуктургандардын саны учурда 7000ден ашат экен. Ушул эле сандын 500дөн ашыгы жаш балдар экен да. Канткен күндө да бул сан жыл өткөн сайын кыскарган жок, же иммундук системасы жакшырып, баланча адамдын абалы жакшырып бара жатат деген маалымат жок. Кандай дейсиз? Улам жуктуруп алгандардын абалын эске алганда эмнегедир жетиштүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатпагандай болуп атат да? Азыркы күндө АИФ инфекциясынын азайышы байкалган жок. Бул деген бирок бул АИФ инфекциясынын таралышы туруктуу деп айтсам туура болот. Эмне дегенде ушул чет элдик уюмдардын каржылоолорунун негизинде көптөгөн алдын алуу иштери жүргүзүлүп, бул инфекциянын таралуусу туруктуу болуп турат. Азыркы күндө Кыргыз мамлекетинде 7000дей ВИЧ инфекциясына чалдыккан жарандар бар. Ошолордун ичинен эң эле ошо дарылоо дармектери дагы азыр эл аралык уюмдар аркылуу каржылоо болуп келе жатат. Мамлекет тарабынан азыр ошол жумушчу топтор каржылоо боюнча көптөгөн финансылык жардамдарды дагы мамлекет тарабынан көбөйтүүнү аракет кылып жатышат. Азыркы күндө айтсак, акыркы эле ушул 2016-жылы мамлекет тарабынан каржылоо $3 миллион сомдон $20 миллион сомго көбөйгөн.
Ошол эгерде ушу алдын алуу иштери жүргүзүлбөй ушу программалар иштебегенде анда бул ВИЧ инфекциясынын таралуусу 3-4 эсе көбүрөөк болуп катталганын сезмекпиз. Ошондуктан азыр мен бул жумуштун жүрүп атканын негизинде стабилдүүлүк бар деп санайм. Мындай суроода мындан бир нече жыл мурун Кыргызстандан биз эсептеп өткөндөн аталган дүйнөлүк фонддон $7,5 миллион алыптыр. Ал эми ушул эле жыл бул сумма 2 эсе азайып болгон $3,5 миллион гана жардам алыптыр. Эгер мындай темп менен кете турган болсок, мамлекет эмнеге даяр турушу керек? Сиз жетектеген СПИД борборунун планы кандай алдыга койгон? Бул негиз боюнча мамлекеттик каржылоо боюнча биздин мамлекет тарабынан жакшы чоң иштер жүргүзүлөт. 2017 жана 2021 жылдарга карата мамлекеттик программа түзүлгөн ВИЧ инфекциясына күрөшүү боюнча. Ошол программанын негизинде кантип каржылоо жана мамлекет аркылуу каржылоо маселеси толук киргизилген. Ошонун негизинде бүт ушу ВИЧ илдетине чалдыккан жана анын алдын алуу программалары толугу менен каржылоону жана чет элдик уюмдар аркылуу кандай донорлук жардамдар болору ошол мамлекеттик программанын ичинде толугу менен камтылган. Маегиңизге рахмат. Республикалык СПИД борборунун жетекчиси Айбек Бекболотов менен өлкөдөгү ВИЧ дартын жуктуруп алгандардын абалы жана жакын арада каржылоо азаяры белгилүү болгон соң мамлекет кандай чараларга барар туурасында баарлаштык. Сизге ийгилик.